Кем жөнүндө ыр жазып өткөндө мен Кубаныч кадыр жөнөттүм эле. Даңазалы өткөн жантай кылымы, дулдул чыкты Дүйшеев деп кулуну. Токонбаев, Жетимишев, Садыков кыл калемдин чеберлери чыныгы. Өмүрлөрүн айтса көрдөк жомоктой, уулдарынын темирбектей болоттой, көздөн сакта кереметтүү кеминди жаратканын жамандыкка жолотпой. Ушул мен окуган адамдардын аттары бул биринчилер дагы эмес, акыркылар дагы эмес. Анткени оомат ошо дырыс жугушат дейт, акканардан суу агат дейт, алма дарагынан алыс түшпөйт деп коет. Ошондой уулдар кыздар дагы да чыгат. Бул жөнөкөй нерсе эмес бул. Бул ген маселеси, бул тукум маселеси. Добошолду сатпа, ыйманын абири уятын жоголот. Аракет кыл, иште мээнет кыл. Анткени мээнет жалпак, дөөлөт тоголок. Өзүң оңол, жүрөгүңдө оңол, амалыңды, ниетиңди оңол. Андан кийин гана Кыргызстан оңол. Биз бирдеке силе айтабыз, эл алданып калды деп. Эл алданбайт экен. Бәлде беремди, эл алданып калды деп бир адам айтат. Анан бирден бирде сурасаң, мен алданып калдым, эч ким айтпайт. Ким алданат? Мамлекет. Мамлекет айтып атат, мамлекет көрүп атат, мамлекет күнөөлүү. Мамлекет деген сиз менен мен. Сиздин ниет кандай болсо, менин ниетим кандай болсо, сиздин амалыңыз, кадамыңыз, жаманыңыз кандай болсо, менин амалым, жаманым кандай болсо, ошого жараша мамлекеттин акыбалы. Ошого адамдар кандай берели. Анткени бул дүйнөнүн жоопкерчилик алган ким? Адам. Пит алган эмес, төт алган эмес. Ушунча жоопкерчиликте аманатталган бул адам. Эмелестетип көрүп, ошолордун арасынан жалаң эле байлар бара берсе, өлкө болбойт. Анткени ач кадырын ток билбейт. Адам бай болсо бир эле нерсе ойлойт экен. Кантип байлыгымды сактайм? Экинчи нерсе ойлойт экен, кантип байлыгым азайтпайм жүрөм. Эки эле нерсе менен чарчап калат экен. Кантип байлыгымды сактайм, кантип көбөйтөм. Байга иштейм дейт, бай Кудайга иштейм дейт. Анан таза балдар шайлоого катышпайт экен, мен өзүм менен көрдүм. Сурандык, бел, биз менен бара берсе, баары байдарды шайлап коет, эл сатылып кетет. Элестетип көрүң, коррупцияны мен ойлодум эле, мурда чоңдордон көрчү элем. Көрсө проблема бизде экен. Не себептен дегенде, элдин 60% шайлоого катышпайт, билесиздерби? Барайын деген ою дагы жок. Бул кайдыгерлик, ушундан коррупция башталат экен. Анан баргандардын дагы бир 30, балким 50% сатылып атат. Андан да көп сатылып атат. Ошону менен ушул кайдыгерлик өлкөдө жок болуп атат. Кытайлык кыргыздар айтат экен, Яйланай чоң кыргыз деп. Кадимки биздин картаны кармап алып, көздөрүнө жаш келип, чоң кыргыз сен аман болчу, сен эсен болчу, сен тайгылбачы, сен жаңылбачы. Биз эмне болсо ошо бололу, кыйналсак кыйналалы, бирок сен аман бол деп кадимки деп тилек кылат. Ал жакта кытайлардын, кыргыздардын акыбалын билесиздер, азыр аябай бар. Ошого карабайт экен, мен кыйналсам кыйналайм, бирок чоң кыргыз сен аман бол. А чоң кыргыздын кылганы ушул добушун сатып атат, шайлоого барбайм, мага баары бир деп. Сиз менен мага Кыргызстандын тагдыры баары бир болсо да, Кытай менен Россияга тем более баары бир. Америка менен Японияга тем более баары бир. Тажикстан менен Казакстанга тем более баары бир. Кайдыгерликтен жаман душман жок экен. Азыр буюм кымбаттады, кийим кымбаттады, кант кымбаттады, эт кымбаттады, нан кымбаттады, баардыгы ошого кызылат. Сүйлөгөн эле ошол, бензин кымбаттады. Кызың бузулуп жүрөт, эмнеге кызылат болбойсуң? Бүйө балаң арам акча менен, коррупция менен неберелериңди багып атат, эмнеге кызылат болбойсуң? Россиядагы балдарыбызды кул кылып, Казакстанда бир менин мекендешим кул болуп жатат экен, урушума караганда. Кача албай жүрөт экен, 10 жылдан ашты. Ага эмнеге кызылат болбойсуң? Өзүңдүн балаң мектепке барып аракетти кылып атат, эмнеге кызылат болбойсуң? Биздин идеалыбыз ушундай: элиңди сакта, жериңди сатпа, гениңди чачпа. Жаштарыңды тапта. Мугалимди, дарыгерди, ишкерлерди барта. Анан көп эле чачыла бербей, көп эле ысырап кыла бербей, колдо барды сарамжалдуулук менен сарпта. Мына ушул биздин программабыз. Таптоо деген ушул. Караңыз, азыр биз айтабыз, биз жакшы элек, биздин балдар жаман чыгып калды. Эгерде биз жакшы болсок, бул биздин мээнет эмес, биздин аталардын, апалардын мээнети. Алардын тарбиясы. Азыр булар жаман болсо, ал биздин күнөөбүз. Карасаңыздар, сотка карап чоңоюп атат. Аны биз тарбиялаган жокпуз, сотка тарбиялап атат. Соткада эмне деген гана балекеттер бар. Кулак менен токтогон ыйман көз менен бадыра чыгып кетет. Биз те чоңойгондо угуп алып чалкабыздан кеткен нерселерди азыр балдар жаш кезинен көрүп атат. Мисалы азыр мен мына Темирбек Кошоевди айттым, Жантай Ханды айттым чыгармамда. Жетимишевди айттым, Алы Токонбаевди айттым, Жалил Садыковду айттым. Азыркы кеминдик балдар ушуларды билеби? Көпчүлүгү билбейт, билгиси да келбейт. Бирок ошолор Роналдону билет чекетенчи.
Месси кече канчанчы оюнда канча гол киргизди, шортасынын размери канча ошондой берип билишет. Мына кыздар барбы? Кореян сериалдарындагы жана күчүмпө өмүр баяндарына берип билишет. Жеңгелерибиз Кемальды сурап баарын айтып берет. Таянда сөйлөсө ыйлабаган келиндер Кемаль кимде өлүп калса 3 күн тамак жебей коюшту. Ушунчалык бузулдук, ушунчалык майдаланып бараткандай көрүнүп атабыз. Ошон үчүн иштейли. Куда кааласа биз барсак иштеп беребиз. Эми мен айтып атам тарамкерлеримчи, айланайындар. Жок дегенде зыян жеткизбегилечи өлкөгө. Депутат болуп кыйратпасаңар дагы зыян жеткизбегилечи. Бир айтып атат. Бир добуш бергенге кнопка басканга $20,000 алма таштап кеткен дейт. Бир депутат айтып атат. А сиздер болсо 2,000 алып жүрөсүздөр. 2,000 менен эч жер жыртып бүтөлбөйт, ишенип коюңуздар. Мен маданият министри болуп иштеп жүрдүм. Bir adam ölüp kalsa bile bir arkasından 5, 6, 10, 20 adam böyle desteğini koyuş gerek. Bir estelikte kaça koydu ayıp vereyim mi? 8 milyon, 12 milyon somu koyup vereyim. Bişkek'e varsanızlar durad uşun. Bolot Yunus Aliyev desteğini durad. Bolot Mambetov'tan, Turdakun Usubaliev'tin, Razzakov'tin, Sultan İbrahim'tin, Masaliyev'tin estelikler durad. Bir estelik misin abi? Madaniyat Ministeri'nin aldığında var Aliyev. Büt var estelikler var. Ошонун түбүндө жаштар кучакташып өбүшүп отурат. Барбы айланан уят болот деп токтоткон киши жок. Мен гарантия берем, ошолор токтотуп туруп балам. Мына силерди эстетисиз деп ушуга миллион акча кетти эле. Ким десең? Болот Юнус Алиевди эч ким тааныбайт. Мамбетов ким экенин билбейт. Раззаков менен иши да жок. Турдакун Усубалиевди бир көз айнекчи аксакал экен деп айтат. Караңыздар, той менен өнүгө албайт экенбиз, эстелик менен өнүгө албайт экенбиз. Мараке менен өнүгө албайт экенбиз, өнүксөк билим менен өнүгөт экенбиз. Кийимиң кир десе, айна менен жууп коесуң. Бети колуң кир десе, сам менен жууп коесуң. Самындабасаң деле кетет. Бирокчу атың кир дебесин экен, абириң кир дебесин экен, ыйманың кир дебесин экен. Ал үчүн бет албайт экен. Надырбек Алыкбеков деген бир белгилүү акын бар. Ошол Индияга барып. Индияга барып, бир убакта айтты дейт, чай кылдырып берели. Анан чай чейин деп ушундай чаңкап турган дейт. Bir vakta deyip çayını alıp geldi deyip. Bir uğurda alıp түкүрүп koy албайм, анткени элдин арасында отургам deyip. Ал çay эмеселе bir ботко deyip de атала deyip. Жармада кыз атала. Элестетип көрсөңүчү. Анан уялганыма bir ууртады deyip, анан сурады дейт, бул эмне деген чай десе, Индиянын мактаган чай, аябай ден соолукка пайдалуу чай деди дейт. Ушундан көрү ичпей эле койдум деп, ичпей койдум дейт. Анан кетип атканда ошол мезгилдеги элчи айтып калды дейт. Осмон акын Ибраимов деген элчи экен. Siz ketip atасыз bir Indiyanın çayından belek kılam деп айтат. Deydi, çay payının gereği yok, beleğinin gereği yok aytты deydi. Dese bunu alıp koydum dedim, alıp kete öğreniz hemen. Sungan kolu sutlamız dedi, deydi, makbu sutkaga salıp koy dedim deydi, bari içpeyim dedi. Anan gelgenden keyin ayak işi bilesiz de, sutkanı açıp alıp aktarakta. Antarı, bul emne деп. Bu çay dese bir demdep göreyim deyip ketти deydi. Demdebey koy dese ukpayt deydi. Bir vakta demdep alıp deydi, içesin deydi, içpeyim dedim deydi. Öz içip alıp, aябай dağımlı çay eken, ukmuş çay eken, keremet çay eken de öyle maktayt deydi. Bir de içip koysa deyip, ben içpeyim deyip aytdım deyip. Özleri içe versin Indiyalıklar deyip. Bir içip koysa da balım alıp gelgenden içsem deyip, aylanayın, ukmuş dağımdı çay eken deyip. Men андай çaydı görmeden başladım. Emnege Indiyada jama bul jakta jakşı bolup kaldı dese deyip, balenин bari suda eкен deyip. Биздин сууда башкача, Кыргызстанда 30 000 дарыя бар.